Паризат Болот кызы 64 аймагынын жашоочусу. Ал дарыя жээгинде салынган очокканалардын ичиндеги буюмдарын, курулуш материалдарын иреттеп жыйноодо. Анткени бир ай мурун Нарын шаардык муниципалдык ишканасынын эскертүүсүнөн улам мыйзамсыз салынган курулушту бузууга даярдоодо. Ооба, биз үчүн жагымдуу эле болду, потому что здесь беспокоил этот, как бы сказать, вот этот район, вот это место. Ночью оно беспокойное, утром мусор всегда, грязь, бутылки, вот эти сигареты, бычки. Вот здесь человек спал днем, прям средь белого дня, водки напился и спал вот здесь в коробке. То есть это беспокойный район. Лучше бы дети здесь играли, да, цветы цветут. Нарын дарыясынын жээгине дагы бир аллея салынат. Ал үчүн жер аянты даярдалып, мыйзамсыз деген курулуштар алынууда. Бул иши дагы ошол убагында корот камакчасын кайрып алгысы келип кетпей турат эмгичечи. Дарыя жээгине курулуп калган мындай мыйзамсыз курулуштар калаа көркүн гана бузбастан дарыяга таштанды, саркындуу суулардын куюлушуна себеп болууда. Мындан улам шаар башчысынын демилгеси менен экинчи ирет жээк аллеясын куруу пландалууда. Бирок дал ушул чөлкөмдөн айрым тургундары каршылыгын билдиришүүдө. Жергиликтүү жашоочулар менен түшүндүрүштөр жүргүзүлгөн буга чейин. Бул жердин баары баягы шаар аймагында болгондуктан муниципалдык жер аянттары болуп эсептелет. Ошол өзүңүздөр күбө болгондой бүгүнкү бузулуп аткан жерлердин ордуна жакшынакай шаардын өнүгүшүнө инфратүзүмдүн оңдоо шарттары сунушталып буюрса башталган турат. Анан элдер бул жердеги жашоочулар дагы ошо гараж складдардын ээлери да туура түшүнүү менен кабыл алышып, өздөрү кошо жардам беришип атат. Терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыда пландалып жаткан ири долбоордо көргөзүлгөндөй Нарын дарыясынын түштүк жээги дагы аллея болуп ээ салууга карата шарт түзүлмөкчү. Ал иш жээк бошотулган соң келерки жылы жүзөгө ашырылат. Биз азыр мындай кылабыз, архитектура менен сүйлөшүп, бул жер тазалангандан кийин топосъемкасын аттырып туруп, проектиге заказ бере беребиз. Проекти болжол менен бир 300-400 миң сомго жасалат. Анан проекти жасалып бүткөндөн кийин 2025-жылдын бюджети февраль айынан баштап бөлүнүп баштайт да. Ошол февраль айында проектиде сметада канча акча каражат көргөзүлгөн болсо, ошону бөлүп биз апрель, то есть март-апрель айы ичи тендерлерди өткөрүп, майдан баштап буну жасап бүтөрө турган болуп калабыз, Кудайым буйруса. Нарын шаарында буга чейин Матин Сыдыков атындагы жээк аллеясын курулуп пайдаланууга берилген. Ал эми алдыда аткаруучу иш анын уландысы болмокчу. Наргиза Жумадил кызы, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары.